Түнү Сузактан мектептен өрт чыкты, 3-этаж күйүп жатканын көрүүгө болот. Жаш кыз чыңырып кыйкырып жатат. Чоң эле киши өзүнү кармай албаганбы же ичип алганбы айтор белгисиз жаш кызды подъездде зордуктоого аракет кылган. Эненин укугу кайда калды? Эмне деген заманда жашап жатабыз? Кыз энесин сот аркылуу үйүнөн кыйкыртырып чыгарып жатканын угууга болот. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Түндө Сузактагы менчик мектептен өрт чыкты. Бүгүн 23 майга караган түнү Сузак районунун Комсомол айылындагы менчик мектептен өрт чыкты. Бул тууралуу ОКМ билдирди. Маалыматка ылайык телсиз жол саат 2:34 чектөөгө алынып, 3:34 толук өчүрүлдү. Алдын ала маалыматка ылайык мектептин 3-кабаты өрттөнгөн, кырсыктан жабыркагандар жок. Учурда жеринде атайын комиссия өрттүн келип чыгуу себептери, материалдык чыгымдарды тактоо жумуштарын алып барышууда. Оң жағына. Точкамен бери, өзүңүз абайлап. Түнү Сузак районундагы Барып айлык Комсомол айылындагы жеке менчик мектебинен өрт чыккан. Азыркы мезгилде өзгөчө кылмаган ишигинен 9 техника тартылып, өрттү чектөөгө алынып, ошондой эле 3:31 өрт толугу менен өчүрүлдү. Жалпы өзгөчө кылмаган министрлигинен 80 кызматкер тартылды. Өрттүн чыгуу себептери жана өрттөн жабыркагандарды азыркы мезгилде кызматкерлер ордунда тактоо иштери жүргүзүп жатат. Мен азыр өртөрөм алдыгарга. Мен жүзүмө сурап атам. Эмне деген заман? Кызы энесин үйүнөн сот аркылуу чыгарып жатат. Ак Ордо жаңы конушунда тартылган видео социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратты. Кадрларда бир келин өз апасын жашап жаткан үйүнөн чыгарып жатканы көрсөтүлөт. Апасы ыйлап жардам бергиле, бир жумада үй таап алайын деп жалынууда. Окуяга сот аткаруучулары да катышып, алардын да абалы жеңил эмес экени байкалат. Видео коомчулук арасында катуу сынга кабылып, эни ыйык андай кылууга болбойт деген пикирлер басымдуулук кылууда. Окуянын чоо жайы азырынча расмий түрдө тактала элек. Бул арада көпчүлүк интернет колдонуучулар өз кайдыгер эместигин билдирип, апага жардам берүүгө чакырып жатышат. Видеонун автору Кайрат Кенжебай, Булак Биякежи. Акыркы коңгуроо Ички иштер министрлиги бүт өрүүчүлөргө кайрылды. Ички иштер министрлиги бүт өрүүчүлөрдү коопсуздук чараларын сактоого чакырды. Ведомствонун маалыматына караганда, бул күндөрү милиция кызматкерлери республиканын бардык аймагында күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөшөт. Урматтуу бүт өрүүчүлөр, акыркы коңгуроо бул өмүрдөгү өзгөчө күндөрдүн бири катары эсиңиздерде калышы керек. Ошондуктан Ички иштер министрлиги сиздерден бул майрамды шаңдуу маанай менен, бирок ошол эле учурда жоопкерчилик менен өткөрүүнү суранат. Коомдук тартипти сактап, ар кандай мыйзам бузуулардан алыс болуңуздар деп айтылат маалыматта. Бишкекте 38 жаштагы келиндин сабалышы чогуу жашап жүргөн 28 жаштагы жаран кырмалды. Кече 22 майда акыйкатчы Жамиля Жаманбаева үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган аялдын ишин жеке көзөмөлүнө алган. Жабырлануучунун айтымында окуя 2025 жылдын 8 мартына караган түнү болгон. 3 жыл чогуу жашаган жигити чыр-чатак учурунда анын быкачылык менен сабаган. 2 күн үйдө жалгыз, жардамсыз жатты. Көзүмдү ача албай калгам. Балдарым ошол күнү да энесиникине кеткен болчу. 2 күндөн кийин курбума чалсам, ал тез жардам чакырып берди деген аял. Улуттук госпиталдын ыкчам медициналык жардам бөлүмүнүн дарыгерлеринин маалыматына ылайык, ал келген учурда баш мээси чайкалган, бетинде гематомалар, жаракаттар болгон. Компьютердик томография жана рентгендин жыйынтыгында мурду тиши жана бетинин сол тарабындагы сөөк 3 жерден сынганы аныкталган. Ошондой эле 2 көзү жабыркаган. Ленин Рип маалымат берип, 9 март күнү Ленин Рипке борбордогу ооруканага денесинен жаракат алган аял кайрылганы тууралуу маалымат түшкөн. Текшерүү иштеринин жүрүшүндө келин медициналык жардамга муктаж болгон, анткени ал өзүнүн жарандык күйөөсү тарабынан сабалгандыгы аныкталган. Окуя түнгү саат 2:00 чамасында Турсбеков көчөсүндөгү алардын батиринде болгон. Жабырлануучунун айтымында эркек киши мас абалында кызганычтан ага кол көтөргөн.
Жана ошондой эле 20 май күнү келин мурдагы жараны күйөөсүнө карата кайрадан арыз менен кайрылды. Анын айтымында ден соолугундагы көйгөйлөр уланып жатканына жана кошумча дарылануудан өтүүгө муктаж болуп жаткандыгына байланыштуу ал жаранды күйөөсүнө карата мыйзам чегинде чара көрүүнү өтүнүүдө. Милиция кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү деп 1997-жылы туулган жаран кармалып, тергөө кызматына жеткирилип, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Азыркы учурда тергөө иштери уланууда. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Күйөөсүнүн колунан жабыркаган Асель Ногойбаева 1-айымга ыраазычылык билдирди. Бул тууралуу ал Instagram баракчасына жазган. Асель Ногойбаеванын айтымында алдыда аны 3 операция күтүп турат. Дагы канча мен билбейм, акырындап өзүмө келип жатам. Бул процесстер татаал болду. Тилекке каршы кулак менен мурунду сактап калуу мүмкүн болгон жок. Мен азыр өзүмө донормун. Кырсыктын алгачкы күндөрдөн баштап 1-айым Айгүл Жапарова мени жана менин үй бүлөмдү колдоп келет. Ал орус дарыгерлер менен келишим түзүп, алардын колуна мени берди. Медиктерге таазим. Бул оор сыноодон мени эл колдоду. Ал мага мындан ары да күрөшүүгө күч берет деп жазган ал. Эске салсак, 2023-жылдын 20-сентябрында 36 жаштагы Асель Ногойбаева бычакталып ооруканага жеткирилген. Мурунку күйөөсү Азамат Эстебесов кулагы менен мурдун кесип, денесин кесип салган. Ал кармалган. Сот экс жубайын 20 жылга эркинен ажыратты. Ал жабырлануучуга 2 миллион сом, мамлекетке 80 000 сом айып пул төлөшү керек. Казакстанда эркек киши подъезде жаш кызды зордуктоого аракет кылган. Казакстандын Сатпаев шаарындагы турак үйлөрдүн биринин подъездинде эркек киши жаш кызга кол салып зордуктоого аракет кылган учур видео байкоого түшүп калды. Бул тууралуу казак басылмалар жазышты. Видеодо киши үйгө кирип бара жаткан кыздын оозун кыйнап жаап, зордуктоого аракет кылганы көрүнгөн. Ал учурда кыйкырган кыздын үйүнөн турак үйдүн жашоочусу чыгып калып, ал эми кол салууга аракет кылган эркек киши качып кетүүгө үлгүргөн. Аталган окуяга тийиштүү мекемелер комментарий берип, кол салган аракет кылган жаран кармалганын билдирген. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Биз YouTube каналына чыкканыбызга 2 жума болуп калды. Сиздерге ушул отчет берип коеюн дегенбиз. Сиздерден түшкөн каражат 220 000 сом акча чогулду. Ушул балам Туркия мамлекетине барыш керек болуп атыр. Ошого себептен 10 000 дагы АКШ доллары жетпейт. Ошо балам ДЦП болуп ооруйт, смешанная гидроцефалия. Ушу балам жакшы болуп кетсин. Сиздерден суранат элем. Сиздер ушу кайрымдуулук бизге ушинтип акча чогултуп бергениңиздерге чоң рахмат. Балам аягып кетсин, мектепке барып, эл катары кошулуп. Бизден кайтпаса да Аллах Таалам өзүнөн кайтсын. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо сиздер бар экенсиздер, биздер да барбыз. Ушу балам жакшы болуп кетсин, Түркия мамлекетине барып жакшы болуп аягып кетсин дейм. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк картам 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия өлкөсүнө котором дегендер Сбербанк бар. Акыркы номери 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим болот бул. Бизден кайтпаса да Аллах Тааламдан кайтсын барыңыздарга.